Сүйүнчү. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли. Урматтуу Айдаркен шаарынын тургундары жана Россияда эмгектенип жүргөн мекендештер. Баарыңыздарга жакшы жаңылык. Бүгүнкү күндө Айдаркен шаарында абал жакшы деп айтсак болот. Жана ошондой эле 1998 жылкы эр-азаматтар ыйык Рамазан айында шаар ичиндеги жолдорду оңдоп түзүп, жакшы иштерди жасашууда. Бул жигиттерибизге эмне дейбиз? Алла разы болсун, иштерини Кудайым колдосун. Ошону менен бирге эле Айдаркен шаары, Кадамжай жана Кызылкая шаарынын жолдору ачылып, блокпосттор ачылып, элдер өз оокаттарын кылышууда. Жана ошондой эле көптөгөн жерлерде курулуш материалдары сатылуучу жайлар ачылып, көптөгөн дүкөндөр ачылып, бүгүнкү күндө элибиз өз ишин улантууда десек жаңылышпайбыз. Ылайым элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Жалпыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун дейли. Мына ушундай жакшы жаңылыктарды сиздер менен өз убагында бөлүшүп келе жаткан, албетте, Айдаркен шаарындагы Ультра студиясына терең ыраазычылык билдиребиз. Дайым сиздер менен биргебиз. Бүгүн 13 май 2020 жыл Айдаркен шаары 1998 жылкы балдар Айдаркен шаарында ушундай жол оңдоо иштерин жүргүзүп жатат. Азыркы учурда Айдаркен шаарында карантин ачылды, абал туруктуу. Көчөдө ушундай адамдар жакшы иштерге кол уруп жатат. 98 жылкы жигиттерден уюшулган өздөрү акча топтошуп Айдаркенге салымдарын кошуп мынтип жолдорду оңдоп атат. Ыйык Орозон күндө кылган иштериңер жакшы болсун, соопчулук иштер. Кудай Орозоңорду кабыл кылган болсун. Бизде азыркы учурда Айдаркен шаарында абал өтө туруктуу. Москвада мекендештерге бизде ушундай Айдаркенде жакшы кызуу иштер жүрүп жатат, ушундай жол оңдоо иштери. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле Кыргойдон түшкөн жол толугу менен аякталды. Айдаркен шаарында карантин толугу менен ачылды. Адамдардын маанайы өтө жакшы. Ар кими өз тиричилик жумуштары менен алектенип Биз муну менен эмне демекчибиз? Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун, үй бүлөңүздөр менен дайыма аман болуңуздар.